Заманбап жашоо шартында ошо кыргызга таандык салттуу багыттарды кантип жашоо шартыбызга аралаштырсак болот? Мисалы, байкап көрсөк, илгери бир боз үйдө эле бир канча үй бүлө жашап келген да. Ар ким өзүнүн ордун билип, мисалы, жанагы эле биз кийип жүргөн чачпактар, элчектер ошол адамдын үйдө кандай орду бар экенин эле билгизип турчу деген сыяктуу ул ара сөздөрдү угуп жүрөбүз. Ушул боюнча бир айтып кетсеңиз. Коомдогу эң бүтпөгөн талаш, этеги жок талаш. Мен эми адабиятчымын, илимпозмун, тележурналистмин. Дүйнөлүк чоң классик жазуучу Тургеневдин Аталар жана балдар романындагы көтөргөн идея болуп эсептелет. Эч качан улуумун менен күчүү муундун баалуулуктары дал келбейт. Жана мурунку нерсе бүгүн өзгөрбөй бойдон калуу менен кийинки кылымга, жылга кадам таштап кирүү мүмкүн эмес. Боз үй сонун болчу, бирок аны экзотика катары кара. Бирок бүгүн боз үйдө жашаш кыйын, аны жайлоого ыңгайланыштыр, кышында андан жашап калгандан Кудай сактасын. Чачпак сонун болчу, аны бир майрамдык, баалуулук, экзотика, бир кол тийгиздик катары колдонуп, бирок күндө тагынып жүрүш ага кыйын болуп атса. Эми осанкабыз оң болсо экен, эми аерде фитнес зал деген жок болсо, башка деген жок болсо, кечке эңкейип чыгданда иштеп аткан болсо, бие сааса, нан жапса, анда шыгырат биринчиден бир боз үйдө жашаган үчүн аял келет кандыгын билдириш үчүн, экинчиден осанка үчүн болгон. Эми бүгүн десең баары билинет, эшиктери тыкылдатуу маданияты бар, анан фитнес залдар бар, эртең менен үйдө кылсак болот. Керектүүсүн алыш керек. Мисалы казактарда мен билем, шеше ана деген сөз жоголуп кетти эле. Мен адабиятчы катары айтам, мама болуп калды эле. Бирок ушундай бир казак тилинде сүйлөөнү артыкчылык кылып, ошого бир жаштардын үндөй алган бир нерсе тапты. Балким баягы президент өзү казакча сүйлөй калып, ырдай калып, айтор бир нерсе табышты. Бүгүн казак жаштарынын арасында казакча билбей калуу уят болгон тенденция келди. Бир мезгилде Бишкекте кыргызча сүйлөсөң өзүң бир кемпаймын, тоодон түшүп калган билинип калат го деген ой бар эле. Бүгүн Бишкекте мындай мен таза укуктуу, таза көрктүү сонун сүйлөдүм кыргыз тилде. Анткени бул менин Кыргызстаным, бул менин мамлекетим. Каалайбыз биз көп улуттуу өлкөбүзбү, бирок биздин Кыргызстанга кыргыздын наркын, үнүн, жүзүн, салтын көргөнү келип жаткандыгын башка улуттар сезиш керек деген сыяктуу үй бүлөлүк баалуулуктарды да кийинки муунга берүүдө модалуу кылып керектүүсүн алыш керек. Бүгүн этно кийимдер чыгып атат. Укмуш сонун, ошол эле кийиздерден, бирок сыдырма салып коет дагы бомбер кылып коет. Карасаң кыргыз жыттанып турат, бирок заманбап. Кыргызча кийимдер бар, илгеркидей ой калдайтып баркыттан оор кылып койбостон, жеңил эле жуукка Кытай баркыттарынан тигет дагы, бирок ага аябай жакшы формаларды берет. Өзүң саркеч, заманбап, дүйнөлүк чогулуштарга да бара бере турган костюм-шум, бирок бул эмнеси кыргыздын оймосу да дей турган нерсе бар. Анан элечектин деле мисалы кийип атабыз, бирок заманбап формалар чыгып атат деген сыяктуу чапан, этно чапандарды кийип атпайлыбы? Ошол сыяктуу үй бүлөлүк баалуулуктар кылымдардан келе аткан негизги өзөгү бар. Анан ошону заманбап технологиянын, бүгүнкүнүн зарылдыгы, өнүгүүнүн эволюциясы, экономикалык жетишкендик, бүгүнкү смартфондун табылгалары менен байытып өткөрүп берүү жакшыраак болмок. Мисалы биз үйдө отурганда деле мен балдарыма айтып коем да, келгиле, азыр китеп окуйбуз. Дебем окусун десиң да, алар деле менин балдарым деле башка үйдө жашайт дейсиң, смартфон ойногусу келет. Алар деле бекинип алып, сааттап жаткысы келет. Анан ошондо карасам, мен байкап калам, чоң кыздарым китепти смартфондон окуйт. Эгерде мен ага жактырган китепти алып келген убактым болбой калса, анда ошол саатты смартфондун мүмкүнчүлүгү менен окута берсин, бирок мен үй бүлөлүк баалуулуктагы китеп окуу деген нерсени жоготпошум керек дегенчелик. Оюмду түшүндүрө алдым да. Намаз бул бейиштин ачкычы. Кыргызча баамдат намазы. Allahu akbar. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله Астагфируллах. Аллаху акбар. Сиздин намаз окуйм деген жакшы ниетиңиз бар, бирок намазды үйрөнө албай, жаттай албай жаткан болсоңуз, мына ушул электронный жай намаз
сизге намазды кантип окушту үйрөтөт. Сиздин намазды баштай албай, окуй албай жаткан досторуңуз бар болсо, туугандарыңыз бар болсо, мына ушул видеону жөнөтүңүз. Алардын дагы намаз окуп башташына сиз себепкер болуп калыңыз.